Медиа баракчасынын көрөрмандары Өткөн жума соңунда Төлөйкөн айылынын бир канча тургундары нааразычылык билдирип чыгышкан. Алар 20 жылдан бери үй салууга чек ала албай жүргөнүн айтып, аларга берилүүчү жер тилкелери жеке тарапка сатылып кеткенин айтышкан. Төлөйкөн айыл өкмөтүнөн келгенбиз. Ушу Сыраташка келсек, Сыраташта Гүлнара деген бар экен, ошонун жерлери бар экен, мына таштарды төгүп коюптур. Булар енді кайсы малда кылган эмес, ону енді бизге каранык. Мына запас жерлер да, буларчы, запас жер. Адамдардын үйү туруп, запас жерди алып, таштарды төгүп зайнет кылып коюптур. Эмне үчүн биздин бирлешкен айыл жер албайт? Эмне үчүн бербейт бизге? Эмне үчүн адамдарга карап, биздин айыл өкмөттө отуруп, ошо биз айыл өкмөтүбүз ушундай жерлерибизди сатып жүрүшүп атат. Эмне үчүн ошол жерде адамдар алып, мына ана жерде дагы биттасы үй сатып атат? Эмне үчүн? Деген менен Гүлнара Азимова айтылган сөздөр чындыкка дал келбесин айтат. Ал өзү айыл өкмөттөн ижарага гана жер алып иштетерин, ал үчүн ижара акы төлөрүн билдирди. Мен бул жерди 2017 алганмын. Аренда ФПС жерге карайт. 130 соток мага карайт. 70 сотугу Абдылеке деген кошунаныкы. Ошонун ичинде şu bağ taraqtar kılıp ekip nime kılıp жатабыз. Bu kayraqı жерге кирет, анан газ трубасы өткөн. Bu жерге ондой немелерге мүмкүн эмес деп ошону өкмөт жактан алганбыз. Кечеге наразычылык чыкканга мен наразымын. Алар мени тааныбайт. Анан улар бизди тургунубуз эмес. Улар башка жерден, буяктан, буяк шаардан немесе мен бизди айылды эл эмес да, эжелер. Анан мени эм тааныбайт экен. Тааныбастан мени эскабуляция кылып кетишти. Мен унга нааразымын. Кызылкыштак айыл өкмөтүндө Папан, Төлөйкөн айыл өкмөттөрүнүн балансындагы жерлер бар. Талашка түшкөн жер 5 жылдык мөөнөткө жеке тарапка ижарага берилген. Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысы Зулпукар Мазаев сөз болуп жаткан аймакка үй салууга уруксат жоктугун айтып, себебин ал жерден газ кууру өткөндүгү менен түшүндүрдү. Бүт турбанын үстүнө жайгашкан. Турбадан отчуждениясы биздечи. Бирок жайган мүмкүн эмес ал жерде. Канча деңгээлде биздин жер алчы. Ал жерде өзүңүз билгендей барып көрсөтөр, ал жерде бир Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн жери эмес, анын Папан айыл өкмөтүнүн, Кызылкыштак айыл өкмөтүнүн жерлери бар да. Ал жерде жайына текшергенде Папан айыл өкмөтүнүн жери болуп чыгып калат. Жаңы мына Кызылкыштак айыл өкмөтүнүн жери болуп чыгып калат ал жердечи. Мен көбүнчө байкадым, ошо жерде турган жер Кызылкыштак айыл өкмөтүнүн жерлеринде көрсөтүп атат биздин жер депчи. Беден үстөрүн, беден эгилип турган жерлерди көрсөтүп атат. Мен ал жерде Кызылкыштак айыл өкмөтүнүн жерлери болуп чыгып калат. Папан. Учурда Төлөйкөн айыл өкмөтүндө чек алуу үчүн 4000 чукул жаран кезекте турат. Ушул тапта алар үчүн Озгур жана Төлөйкөн айылынан 105 гектар жер трансформацияга берилүү алдында турат. Бул кадам менен жергиликтүү бийлик жер маселесин чечүүнү көздөөдү. Нургелди Каныбек уулу, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.